Ассаламу алейкум достор, каналыма қош келіңіз. Бүгін сіз менен біргелікте түлпан самсасын даярдайбыз. Бардық қошулма азықтарды чамалап, көзменен ғана өлчөп салабыз. Тузду салып, бир пияла жылуу сууну куябыз. Канча өлчөмдө суу куйсак, ошончо өлчөмдөгү өсүмдүк майын куябыз. Эгер сиз бир пияла куйсаңыз, сөзсүз түрдө бир пияла өсүмдүк майын куясыз. Майды өсүмдүк майын куюу шарт эмес. Кааласаңыз сливочный майды эритип куюңуз, же болбосо ич майды эритип куйсаңыз, сары майды эритип куйсаңыз болот. Кайсы майды иштетсеңиз дагы сиздин самсаңыз сонун болуп чыгат. Эми жакшылап тузду эритип, аралаштырып болгон соң унду салып, жумшак камырды жууруп баштайбыз. Достор, эгер менин каналымда жаңы болсоңуз, каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып кетүүнү сунуштаймын. Менин каналымда жаңыдан чыгып жаткан видеолорду утурлап көрүп барасыз. Эгер видео сизге жакса, сөзсүз түрдө бармакты өйдө көтөрүп, жакты деп басып коюңуз, жакындарыңыз менен дагы бөлүшө кетиңиз. Комментарийга өзүңүздүн ой пикириңизди, сунуштарыңызды калтырсаңыз болот. Мынакей достор, биз камырыбызды ушинтип жууруйбуз. Колубузга жабышпаган өтө сонун камыр болот. Сизге дагы сунуштаймын, сөзсүз түрдө даярдап көрүңүз. Менин үй бүлө мүчөлөрүм баарына жагат. Сөзсүз түрдө жумасына жок дегенде бир жолу даярдаймын. Мына биздин камыр даяр болду. Эми бир четке алып, фаршты даярдап алдым алдын ала. Пиязды, этти, ич майды туурап алганмын. Бир аз туздан салып, өзүңүз жактырган приправаларды кошсоңуз болот. Өсүмдүк майын куюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей даяр. Эми самсаны даярдайбыз. Камырыбызды тегиздеп жайып алабыз дагы, бөлүкчөлөргө бөлүп, самсага зыбала даярдайбыз. Мен даярдаган камырдан 12 штук самсага зыбала чыкты. Эми жука кылып жайып алабыз. Мынакей достор, ушинтип жука кылып жайып чыгыңыз. Буга эч кандай майды сүйкөп, ашыкча убакытты коротуунун кажети жок. Өтө бат, дайын боло турган самса. Бышканда дагы, оозго салганда эрий турган даамдуу самса болуп чыгат. Мына ушинтип бычактын жардамында тегеректин борборунан четин көздөй кыркып алабыз дагы. Фаршты салып, мына ушинтип ороп алабыз. Биздин түлпан самсабыз мына ушинтип оролуп дайын болот. Мынакей, эгер ичине фаршты көбүрөөк салып койсоңуз, ичине түртүп, четтерин бириктирип койсоңуз болот. Мынакей, самсаларды дагы даярдап түйүп алдык. Сөзсүз түрдө сиз дагы даярдап көрүңүз. Мына ушундай сонун түлпан самсасы. Сөзсүз түрдө алдын ала печкаңызды дагы кызытып коюуну унутпаңыз. Эми бизге керек болот жумуртканын сарысы. Бир жумуртканы чагып алып, жакшылап аралаштырып, бетине сүйкөп, бетин кооздоо үчүн мак, күнжөт же болбосо сейдана дагы боло берет. 180-190 градуста 35-40 минутада бышып чыгат. Мынакей достор, биздин самса даяр, бышып чыкты. Тамагыңыздар таттуу болсун. Өтө сонун самса даяр болду. Эми ичин дагы сиздерге көрсөтүп өтөйүн.
мынакей аябай сонун ысыгы менен жесеңиз да, муздатып жесеңиз дагы өтө тоюмдуу болот. Мынакей камыры дагы ушундай песочный, ыдыраган, оозго салганда эрийт. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман туруңуз.